Үч бийлик бутагынын ортосундагы консенсусга келүү мүмкүнчүлүк азыр кандай, Клара? Эми бүгүн өкмөттүн курамынан байкадыңар, бул баягы 3 бийлик бутагынын консенсусу эмес, бул саясатчылардын, саясий күчтөрдүн консенсусу болду. Анан бир бийлик бутагын мамлекеттик системадан сот бийлигин чыгарып эле койсок болот. Андай бийлик бутагы Кыргызстанда жок. Анын аты эле бар. Аны көрдүңөр, мына кандай кылып соттор баарынан коркот. Бийликтен да коркот, бандиттен да коркот, баарынан коркот. Каалаган чечимди чыгарып бере беришет дагы, анан ошол туура деп тура беришет да. Анан бул жерде баягы негизги көйгөй президент жөнүндө маселе көтөрүлүп атпайбы азыр? Мен Кадырбек мырзанын пикирине толук кошулам. Анан бир нерсе бар да, биз азыр жоопкерчиликти, шайлоо жөнүндө жоопкерчиликти жалаң президентке жүктөп атабыз. Мен буну дебатта да айткам. Президент өзүнүн бийлигине ээ болбой калган. Президенти Райым Матраимов менен иниси Асылбек Жээнбеков бийлеп калган. Мына бийликти да шайлоону да бурмалаган ушул кишилер неметкен жана партияларда азыр деле ошол күчтөрдүн таасири күчпү? Биримдик. Анан азыр биз жоопкерчиликтин баарын президентке жүктөп атабыз дагы, ал жерде Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери, мына Кыргызстанды ушул кырдаалга жеткизген адамдын бирөөсү да күнөөнү ошого жүктөш керек. Ал болсо былтыр азыр депутат болуп мамлекеттик маселелерди чечип отурат. Кыргызстан партиясы да катышты, подкоп жана форма 2-га. Ал партиянын лидери мына бүгүн спикер болуп отурат да. Ошон үчүн бул жерде негизги жоопкерчилик жогорку кеңеште азыркы жанагы Мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан партиясынан кандидат болгон партиялар, мына Достукта да ушулар баштады жанагы легитимсиз процесстерди, премьер-министрди бекитүү процесстерин. Ушулардан башталбадыбы? Анан эми эле Аида Касмалиева ойгонуп, мындай болуп атат, мыйзамсыз болуп атат. Ошол жерде отурганда мен айттым го, токтоткула, муңар болбойт, эртең чыр чыгат депчи. Анда легитимдүү болуп атты деле, эми баягы кызыкчылыгын эметип кеткенде, башкалар мененчи кагылышып кеткенде бул жерде баягы мыйзамдуулукту эстеп калышты да. Азыркы кырдаалда мына өзүңөр көрүп атасыңар, кандай реакция кылып атат башка мамлекеттердин өкмөттөрү, эл аралык уюмдар. Азыр биз сырттан келбесе, жардам келбесе бул кырдаалдан чыга албайбыз. Алар негизги шарт кылып коюп атат, легитимдүү болсун процесстериңер деп. Ошол себептен бул жерде сөзсүз түрдө гарант катары, легитимдүүлүктүн гаранты катары президенттин макамын сактап калыш керек. Президентти азыр именно Сооронбай Жээнбеков шайланып келген, сактап калыш керек. Анан башка нерсе, бул азыр президент кетсе 45 күн ичинде шайлоо, президенттик шайлоо дайындалыш керек. Ошондо президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоо бир мезгилде болуп калып атпайбы?